Ademesi aldığınızlarga ır belek bolsun bayramdык madariyatlı mıқты қызматкері Жырғал Жаңғозиев ағасы шақыралы ыр дестеге тартыласын. Bayramыңыздар менен. Çok rahmat. Gülçö. Gülçö borboru alamga adı taragan aytolu çilek yol boyu Gülşan kızxandın çürügü Gülçö sudarın ürügü Gülde götürmüş adını Gülçömüz alın çürügü Gülçö sudarın ürügü Karınan çocuk olsun kas düşman basıp gelmegen Gülşan kızxandın çürügü Gülçö sudarın ürügü Gül döpü durmuş adını Gülçömüz alın çürügü Gülşan kızxandın çürügü Tağırın bir kan bir, tağdırın bir canım bir, nasip kılan sana alayım. Tarih tahta aytkanday, taşta tamda baskanday, tabiri diyata bağlandım. Kovanır çıcırgalı, kulkuyalı zırları, çizimdardı kağırgalı. Çürügünde bütkü bağlandı.
арбаңыздар. Албетте кыргыз десе калпак эске келет, калпакты көргөндө кыргыз эске келет деген жакшы сөз бар. Бул калпак кыргыздын жүзүн жана даңазалай турган, төбөсүн көккө жеткире турган бул негизи калпак күн. Мынакей ата бабаларыбыз буга чейин ак калпагын түшүрбөй келген. Биз дагы мындан ары ак калпакты сыймык менен кийип жүрүшүбүз баарыбызга милдеттүү деп эсептейм. Ошону менен кошо кош майрам катары биздин желегибиз бул туу мамлекеттин эгемендүүлүктүн эң бир символдорунун бири. Бул туубуз ушинтип асманда желбиреп турганы жүрөктү дүркүрөтүп, жүрөктү ушундай болкуй турган бир сезим десек жаңылышпайбыз. Анткени туу жок, тууга жетпей, ушул жерде кармап турган жигиттердин туунун сабын кармагысы келген миңдеген, миллиондогон мамлекет же болбосо мамлекет эмес, улуттар бар. Мына бүгүн биз бактылуу десек болот. Ата бабаларыбыз мамлекеттүүлүгүбүздүн желеги желбиреп, каалагандай көтөрүп, көчөгө басып, туубузду даңазаласак бизге жарашат десек чын дилибиздебиз. Бул жөн эле келе бербейт. Бул да Кудайымдын берген буйругу. Муну биз дыкаттык менен ар бирөөбүз жүрөгүбүз менен сезе билишибиз керек. Желекти жогору жакта көрүшүбүз керек. Ушул желек ар дайым жогору жакта желбиреп жүрө берсин. Калпак менен желек бул эгиз коозудай десек болот. Каада салт катары калпак мамлекеттүүлүгүнүн символу бул желек. Ошон үчүн ар дайым ушул экөө бири-бирине коштошкон ушул жакшы символикабыз болуп жүрө беришине мен тилектешмин. Мамлекетибизде өнүгүү болсун, ар бир үйдө тынчтык болсун, кырсыктардан тышкары бололу. Ошон үчүн мен сиздерге үй бүлөңүздөргө тынччылык, ар кандай табигый айтылбай келе турган кырсыктардан Кудайым сактасын, ден соолук болсун. Районубузда, мамлекетибиздин ичинде районубузда өнүгүү болсун, тынчтык болсун, ден соолук болсун. Бизге ар кандай жаманчылыктар алыстап, жакшылык районубузда жандап жүрсүн. Рахмат. Түптер бар, калоочулар кирип көрсүн.